Бейиш нуру. Бул кичинекей эр жүрөк балыктар чоң жырткыч балыктын оозунда эмне кылып жүрүшөт? Жырткыч балык кичинекей макулуктарды жеп салышы мүмкүнбү? Байкап карай турган болсок, чоң балыкка тескерисинче бул абал жагып жаткандай. Караңыз, кайра оозун ачып туруп берип жатат. Кичинекей балык болсо коркпостон жырткычтын оозуна кирип кайра чыгууда. Деги буларга эмне болгон? Бул адаттан сырткары болгон көрүнүштүн акылмандуулугу эмне? Биргеликте карап көрөлү. Суу асты дүйнөсүндө балыктардын өтө көйгөйлүү маселесинен болгон сапролегниоз аттуу оорусу бар. Бул оору ар түрдүү курттардын жана паразиттердин денеге жабышып кирип кетүүсүнөн улам пайда болот. Натыйжада балыктардын терисинде, оозунда жана бакалоорлорунда пайда болот бул оору. Балык аны өзү тазалай албайт. Бул оору менен жүрө берсе, натыйжасы өлүм да болушу мүмкүн. Суу астындагы жырткыч балыктар кандай коркунуч жаратса, сапролегниоз оорусу да ошончолук эле коркунуч жаратат балыктар үчүн. Бирок ошол жерден балыктарга океандын санитарлары жардамга келет. Бул океандын санитарлары устрицалар, майда чаяндар жана майда балыктар. Учурда 40тан ашуун санитар майда балыктардын жана 10дон ашуун устрица жана майда чаяндардын түрлөрү белгилүү. Бул деңиз санитарлары атайын белгилүү бир жерде жашашат. Сапролегниоз оорусуна чалдыккан балыктар бул жерге дарланганы келишет. Бул деңиз санитарлары жогорудагы видеодо көрсөтүлгөндөй оорукчан балыктардын денесине жабышып, алардын денесиндеги оозундагы паразиттерди жеп жок кылышат. Дарлануу, тазалануу процессинде чоң балык бул кичинекей санитарларга эч чабуул да жасабайт, жеп да салбайт. Тескерисинче, санитарларга ыңгайлуу шарт түзүп, оозун ачып туруп берет. А санитарлар болсо алардын денесин тазалап эле тим болбостон, жарааттардын ордунда калган жараларды да дарылашат. Кээде балыктар денеси жараланса да тазаланууга барбай жүрө беришет. Кудум азыркы күндөгү ооруса да дарыгерге барбай жүрө берген бир туугандарыбыз сыяктуу. Мындай жалкоо балыктарды майда чаяндар денесиндеги түркүн түстүү кооз болгон ойма чимелерин кыймылдатып, бийлеп өзүнө чакырат. Бул кооздукту көргөн оорукчан балык анын жанына барып, тазалануу үчүн кантип туруп калганын өзү да байкабай калат. Натыйжада санитарлар өз ырыскыларын алып, азыктанышса, оорукчан балыктар паразиттерден кутулуп, бейпил жашоого аттанышат. Суу асты дүйнөсүндө 250 000 жаныбарлардын түрү бар. Булардын арасында албетте дайыма өлгөндөр да болот. Эгер ошол өлгөн балыктарды тазалап салбаса, деңиз үчүн өтө чоң апаатты алып келиши мүмкүн. Бирок өлүк балыктардан бактериялар чыгып, деңиз үчүн эч кандай апаат келген жок. Эмне үчүн? Себеби деңиз астында дагы башка санитарлар өлүк балыктарды жеп, деңиздин булгануусунун алдын алууда. Бул санитарлар акулалар. Эгер бир жерде кит сыяктуу балыктар өлүп калса, акулалар заматта келип, жеп, тазалап кетишет. Бул сыяктуу деңиз асты дүйнөсүндө дагы толтура маалыматтар бар. Эми ушул жерден суроо туулат. Бул майда балыктар, устрицалар, чаяндар тазалоо илимин кайдан үйрөнүштү? Акула өлгөн балыкты жеп салбаса, деңиз кирдеп кетээрин кайдан билип алды? Акылсыз жандыктар акылдуу адамдардын кыла албаган иштерин кантип акылмандуулук менен кылып жатышат? Деги эле бул процессти, системаны ким койду, ким ишке киргизди? Аллах Тааланын Аль-Куддус ысмы бар. Куддус ысмы таза, эң таза, ыйык, кемчиликтен оолак деген маанилерге келет. Демек, бул деңиз санитарлары аталган жандыктар деңизди тазалоо менен Аллах Тааланын Куддус ысмын чагылдырып берүүдө. Аллах бул жандыктарга ошол тазалоо ишин милдет катары бергендиги үчүн бул макулуктар милдетин так аткарышууда. Курандын Хашр сүрөсүнүн 23-аятынын баш жагында болсо мындай деп айтылат. Ал Аллах. Андан башка кудай жок. Ал Малик, чыныгы падыша жана өкүмдар. Ал Куддус. Таза, ыйык, кемчиликтерден оолак.
ааламга көз чаптыра турган болсок, Аллахтын Куддус ысмын чагылдырган өтө көп макулуктар бар. Алар өз милдеттерин бизден айырмаланып, жогорку деңгээлде аткарышууда. Курандын Рысөлөй Нур аттуу тафсиринен алынды. Бейиш нуру.